Азыр bir dirhamdan 2 dirhamga ekөөбүз келдик ушул жерге. Канча? 23, 46 сомго өтүп келдик да. Ушул жерге 46 сомго өтүп келдик. 46 сомго наркы беттен берки бетке өттүк туганда. Жакшы. Кызык. Дейра. Соода ушул жакта экен да. Сооданын баары ушул жакта. Дагы азыр бир жактарга киребиз. Мына. Мынандай мөмө жемиштер да бар экен. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Эмне эле бунун аты? Жана кокос. Какаосо, кокос. Кокос. Анарлар турат бул жакта. Мондай жерлерде тамактар арзан болот эле да. Арзан болот да ушундай жерде. Ушул жерден эле отуруп туруп арзан жеп алчу. Бул жер жанагындай эле ошо бул район аябай развитый неме болгон. Туристтердин бардыгы, гостиницалардын бардыгы мурун Дейрадан берчү эле да. Азыр деле биз лидер travel ачпадык, бир адамдарды Дейрага жибербейбиз, себеби бул район бизнес менен келген, мындай неме болбосо, мындай эз алганга бул район неме эмес да азырчы. Вариант эмес. Вариант эмес да. Кезинде жанагындай айтпадыкпы, 5% вант боло элекке чейин. Бул жакта бүт нерсе, техниканын бардыгы, телефондун бардыгы бүт жакта ушул жакта арзан болгон. Анан 5% койгондон кийин, биякта ват болгондон кийин азыр free зона деген бар. Ал жакта да сизге көрсөтүп берем. Азыр бүттүгү свободный зона. Дүйнө жүзүнөн бери товарлар келет. Ушул жакка түшөт. Анан ошактан кайда Дубайдын территориясынан сыртка чыкпай эле дүйнө жүзүнө тарап кетет да. Free зона. Африка. Булар жакшы план түзгөн да. Растомошкадан акча түшпөсө дагы, бирок услугалар бар, документация, ГДД, наркы, берки, экзипепер, документ кыскасы бардыгы менен булар нормальный акча. Ошентип булар дүйнө жүзүнөн бардыгын тартты да. Анан бул жерде безопасный, тартып алмай, жок, уруп алмай, жок, тигиндей бардыгы мыйзам бүт жагында неме, только неме кылыш керек. Иштеш керек, мыйзам иштейт экен да, бияқта. Мыйзам катуу иштейт. Бу жерде бир полиция келип туруп эле 100 адамды нар жака бер жака чачырата берет да. Бу жерде вообще полицейскийлер менен айтышып, же бирдеме болуп отурбаш керек да. Ооба. Сразу болду. Хоп аке. Булардын казанында кайнап аткандан кийин каяк аралаштырса ошол жака да. Каяк аралаштырса ошол жака кете бересиз да. Жакшы. Дейра дед, Дейра району. Ушул жагына келип калдык, эми туугандар. Азыр Билим мырза дагы бир жүргөн көчөлөрүн, соода күркөлөрүн, анча-мынча товарларды, анан негизгиси ушу бул жакта биздин колубуздагы кадимки смартфондор, телефондордун баалары кандай экендиги, Кыргызстандан ушул боюнча суроо көп болуп атат да негизичи. iPhone ал жакта арзан экен го, телефон арзан экен го депчи. Ала келбейсиңби дегендер да көп чыгып атат да, бирок кече мына молдордон көрүп мен телефон саткан жерлерден көрдүм. Айырмасы эч канча эмес экен да. Бу жерде мындай да көп ошо мыяка туристтер келип калат. Эми бу жерде кээ жана айтып атпай, Дубайда да алдайбы депчи, биякта мусулман өлкөлөр бар, бу жерде мусулман эмес иштегендер да толтура да. Жетимдер деле толтура да. Кече немеден окуп коюп атпаймынбы? Мухаммед Алиге суроо берген экен да. Тиги Германияга барып калсачы. Сенин туугандарың жардырганда Башнянды турабы, мусулмандар жардырганда депчи. Мусулмандар жардырганда турабы депчи. Ошентсе кайда өзүнө ответ берген экен да. Гитлер канча миллион адамды өлтүргөн депчи. Ошолдо силердин тууганыңардан, силердин диниңерден да, значит, силер өлтүргөн экенсиңер депчи. Тиги журналистке айтып атат. Журналистке кайда суроо берип атат да. Бу жерде деле бирөө алдап койсо, бу жерде надо различить, да, что такое ислам, что такое инсан, да. Мисалы, мусулманский мамлекетте деле адамдар, мисалы, Саудияда деле такси-максиден туура эмес алдап коюшу мүмкүн. Бирок бул мусулман, чыныгы мусулман алдабайт да. Эгер бирөө алдап аткан болсо, ал өзү үчүн жооп берет. Туурабы? Бирөөнүн акысынан коркуп. Мисалы, Оштон бирөө уюрдап кеткен болсо, бирөө айтып атат да, оштуктардын баары ууру деп атат. Же нарындан болсо, мындайдан болсо, мисалы, сиз каяктансыз? Баткенденби? Баткенден бирөө, мисалы, бирөөнү зоруттап койсо, мисалы, атакул баары силер ушундай зоруттагансыңар деп айта албайбыз да. Зоруттаган адам өзү үчүн жооп берет да. Туурабы? Бул жакта деле эми алдоолор, наркоберкелер болот, конечно. Бу жерде мусулман эместер толтура да биякта. Мисалы, бияктан шубаларды, мисалы, $1000 шубаларды $15,000 алып алгандарды көргөм да. Деп күйгөндөрдүчү. Телефондун копияларын алып алгандарын көргөм толтура. Бияктан Дубайга келгендер деле кээде мага эметет да, могу Дубайдан алып алдым тигинде мындай. Азапта эсептесең $70-80 кымбат алып алган болот да. Телефондучу. Кыргызстанда деле телефон менен алтындыкы бул өтө мындай бат-бат неме айлана турган неме да, буга минимальный кошулат да, обналичение да. Ошон үчүн $10, $15 эле кошулат да. Телефондорго. Телефондоргочу.
Биз эми оптом кошкон $10. Нары жакта розница эми может бир $20-30 кошушу мүмкүн. Мен именно салыштырам да. Бизден албаса деле, любой башка биздин конкуренттерден любойдон ала берсин. Бир ал жактан алса гарантиясы менен дагы карап бере алат да. Дубайдан алып кетип калса, мисалы, 3 камерасын 1 камера иштебей калса кантип алып келет бuyакачы. Сервисин обслуживание деген бар, наркы беркелери бар да. Анан бул райондо телефон сатылганы менен берде мисалычы, оптом сатылбайт да бердечи. Штуктап сатылат да. Штуктап. Оптом сатыла турган фри зонада. Мен деле кыргыздарга толтурасын, мисалы айтат, каерде сатат, көргөз койбойсуңбу депчи. Мен келгенде эч ким көрсөткөн эмес да. Мисалы маяка чейин келгенге чейин моюнга алып коюш керек. Биздин кыргыздардын көбү орустарда иштеген да. Байкелер көрүп атса билет. Өмүр бою орустарга иштеп келген. Орустар үйүндө турсачан отуруп эле акча таба берген да. Перевод кылып, наркы берке кылып бизге эч ким үйрөткөн эмес да. Мен инилерди келгенде давай деп эле баарын айтып атам, мына могу жерде көрсөтөт мындай. Бу жерде смотря товарда да мындай да. Бирөө 5 штук алат, бирөө 10 штук алат, бирөө 100 штук алат. Бирөө 1000 штук алат. Да, бирөө Европадан келип 10.000 штук алат. Алар ошого жараша баазын берет да булар. Клиентский базаларына неме карапчы. Ал айтам, давай мына любой мыяктан көрсөтүп кое берем, проблема жок депчи. Любой кыргыз балдарды алып келипчи. Бүт соода күркөлөр экен бутердечи. Кийим кече саткан, тест атымдар, телефон техника саткан, саат саткан, аксессуар саткан, бүт эле магазиндер көп экен, алтын, майда чүйдө. Эң биринчи келгенде ушу районго түшкөм да. Мына телефондар. Телефон да? Башкача район бекен бе? Кызык район экен, чындап. Кызык район экен. Мына Дубай туугандар. Мына сумкалар сатылып аткан. Бар жактан келгендер бар экен, буякта. Буягы Африка, буягы Европа, бир жагы Азия. Берде кичине азайып калды азыр дагычы. 3-4 жыл муну аще көп эле да. Көп беле. Товарлардын баары ушул жерде дүйнө жүзүнөн баары ушактан келип, Африкасы дагы, наркызы да, беркизи да бардыгы. Наркы көтүп алабызбы? Ооба. Ошол бет көтүп алайлы. 2013-2014 биринчи ушул районго түштүм. Отелден да алыс чыга албайсың го, адашып кетпейин депчи. Жана немесин алып аласың, расчет алып күндө чыгасың, эч кимди эле тааныбайсың. Бирок ошон үчүн бая кээ бирдер айта берет да, мындай дин болуп фанат дегенде мындай эмес. Адамдар ушинтип ойлойт да. Мисалы, бул хадис пайгамбар саллаллаху алейхи сөзү да, 100%. Биздин пайгамбар пайгамбарлардын пайгамбары да. Биздин пайгамбар имамдардын имамы. Пайгамбарыбыздын сөзү жалган болбойт да. Биз ошого ишенбеген үчүн, биз амал кылбаган үчүн, биз ошого үчүн ишибиз жүрбөйт да. Ишенбейбиз. Башка бир мотиватор, башка бир сабак өткөн бирөө айтса ишенебиз. Пайгамбарыбыз айтса ишенбейбиз да. Мисалы, ким Алланы тапты, ал баарын тапты. Ким Алланы жоготту, баарын жоготту. Ким биринчи Алланын ишин кыла турган болсо, Аллах Таала анын ишин кылат да. Мисалы, 2012 жаңы сумга келгенде ошон даватка ташкил болуп калдым, түшүнбөйт элем эле. Мисалы, азыр мугалимдер көрүп атса мени билсе керек. Самый мектепте последний человек болчумун да. Мугалимдердин баарына салам айтып коеюн, мени кимдер көрүп атса. Таластан мугалимдер, мына сиздердин окуткан окуучуңуздун жүрүшүн караңыздар. Мен Дубайдамын. Анан ошентип эме болгондон кийин Дубайдан келердин алдында да анан место сатып алыш керек болуп атат, иштетиш керек, местаны сатып алгам Сумдан. Анан нар жакта дават болуп атат. Бишкектен Сумдан. Бишкектен Сумдан. Анан Алла дедим, короче, өзүңө тапшырдым дагы, кеттим, даватка кетип калдым. Даватта 40 күн жүрдүм, анан үйдөгүлөр местаны сатып алсаң эмне болот, наркы берки болуп атты. Кыскасы 40 күн даватта жүрүп келдим. Көп нерсени ошол жактан үйрөндүм да. Тилди үйрөнгөнүмдө ошол жардам болуп калды да. Анан бияка келгенден кийин, мына көрдүңүзбү, мыяктагылардын бар бангалдар, индустар, пактар, булар урду тилинде сүйлөшөт да. Урду тилинде. Ушинтип эле бир немеге кирип калам, магазинге. Кирип калсам, кияхале атын кийим тигинде мындай. Анан кичине урдуча сүйлөп койсом таң калат да. Сен каяктан үйрөнгөнсүң? Бизди булар Russian Совет Union дей берет да. Орустар тигинде мындай депчи. Анан ушундай даватка чыгып келгем тигинде мындай. Болуп достошуп. Салам алейкум. Достошуп ошентип анан акырын булар менен мамиле кылып, товар алып, жардам берип. Бизнесте пайгамбар саллаллаху алейхи 14 кылым мурун айтып койгон да, порядочный бизнесмен кандай болуш керек экен.
үч нерсени бизнесмен өзүнө бекем тутуш керек да. Муну пайгамбар да айтып койгон да. Мисалы, үч нерсени аткарбаган адам менен сен бизнес кылганга, партнерство кылганга болбойт да. Сүйлөсө жалган сүйлөйт. Сүйлөсө жалган сүйлөгөн. Убада берсе аткарбайт. Убада берсе аткарбайт, аманатка кыянат кылат. Бул адамда ушул үч нерсени бекем карманыш керек да. Өлүп барасаң, жаның чыгып барасаң да чын айтыш керек. Мисалы, сүйлөй берсе, эртең товар карсы калып алып, ананы алып келем, муну алып келем, 3 күндөн кийин алып келем, 5 күндөн кийин алып келем. Же болбосо берген товарын башка жакка айландырып жиберип, жок кылып жиберип, мисалычы. Ошондой кылып жүрсө, анын иши жүрбөйт да. Эң биринчи адам өзүнүн атына иштеш керек да. Азыр мыякта компанияларды көрсөтөм сизге. Чоң компаниялар азыр билим деп жакшы мамиле кылышат да. Машалла. Ушул жылга чейин иштеп, бирөөсүнө дагы кыянаттык кылган эмесмин. Балким кечигип калган чыгарбыз, убагында банкрот болуп калган чыгаргыбыз. Бирөөсүн да алдаган жокмун да. Банкрот болуп калгандарды жапкандардыкын жаптым бардыгынчы. Бергенмин азыр бирөөсү да айта албайт. Мисалы, мындай депчи. Кыргызстан десең сразу эле азыр кээ товар алгандар бар, айтат да. Эгер билим подтверждать этсе, мен товарын салып берем, билим жооп берсе депчи. Мисалы, 303 403 телефон алгандар бар. Биздин каргобуз бар да. Ошо карго тапшырарда ошондо пакистанецтер чалып айтат да. Эгер сен подтверждать этсең, мен маяка товарды кой берип кое берейин депчи. Анча-мынча кичине мелочтан оптом алгандар бар, бир 1000 телефонго чейинчи. Ошолордукун. Анан ушинтип иштеп жүрүп биз деле булардан карыз калып, акырын анан залогу жок, эчтекеси жок эле. Булар доверять этип берди да. Бирок ошону бирөөсүнө да кыянаттык кылбай, иштеп, Аллага шүгүр кийин ушундай нерсеге жеттик да. Ошон үчүн эң биринчи бизнесте мындай атыңа болбосочу, азыр мисалы бардык эле аккуратно сурап коет да, мисалычы. Атакулду билиш керек болсо, Атакулдун өзүнө чалбайт. Атакулдун айылынан эле, окружениясынан эле сурап коет да. Бул мисалы сиз менен куда болоюн деп атса делечи бирөө. Нар жак бер жактан Атакул кандай адам, тигинде мындай депчи. Сырттан эле сурап коет да. Ошон үчүн адам өзүнүн атын башкалар мейли там көө шубазын же бир нерсе шубазын, бирок Алланын алдында өзүң таза болсоңчу. Чоо агачынын айтканы бар го. Адамдар эмне дейт эмес, Алла эмне дейт деп жаша депчи. Акырында сен адамдардын алдында эмес, Алланын алдында жооп бересиң депчи.